Кадамжай районунун Жал айылында Кыргыз Республикасынын Менин айылым долбоорунун алкагында тигүү цехи курулуп, айылдагы 15ке жакын кыз келинди жумуш менен камсыз кылган. Тигүү цехин Кореянын койка долбоору толук каржылаган. Долбоор айылдагы кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылуу жана миграцияны жоюу максатын көздөйт. Ушул швейный цех ачылганга жакында эле ачылды. Бул Корея элинин жардамы менен койка долбоорунун негизинде курулду. Бул Жал айылын өнүктүрүү долбоорунун кыз келиндерди ишке тартуу, миграцияны жоюу жана ушул үйүндө баягындай кыз келиндерди ишке тартуу боюнча, жумушсуздукту жоюу боюнча бул цех жакында ачылды. Бул цех ачылганына биз өтө кубанычтуубуз. Себеби көп кыз келиндер иш менен камсыз болуп, өздөрүн өздөрү каржылап, айылга салымдарын кошуп атышат. Буга чейин бала чакасын таштап чет өлкөгө иштегени кеткен аялдардын саны арбын экени баарыбызга маалым. Учурда мамлекет тарабынан жумушсуздуктун алдын алуу, миграцияны жоюу аракеттери көрүлүп жатат. Ушул эле Айкөк айыл чарба кооперативинин зданиясынын үстүнө быйыл бүт көрдүк. Элибизди жумуш менен камсыз кылуу максатында койка Корея менен биргеликте Кыргызстандагы Менин айылым долбоорунун алкагында тигүү цехи курулуп бүттү. Буюрса бул элибизге, жерибизге жакшы кызмат кылат деген ойдобуз. Цехте иштеген кызматкерлердин айтымында өз жеринде чет өлкөдө тапкан акчаны табуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтышат. Цехтин ачылганына аз гана убакыт болгону менен бул жерде иштеген кызматкерлер биринчи айлык маянасын алып кубанып турушат. Корея элинин жардамынын астында швейный цех ачылды. Бунда 30 кыз келиндер окудук, 3 ай окудук, бекер. Кайрадан алар бизге унмай беришти. Анан 2 ай болду окшойт, ачылыш өткөзүп, ишке кирди цехибиз. Азыр 30 адам иштеген жокко 15 адам иштейт. Кандай ошол буйртма беришет, ошого карап тигишип атат кыз келиндер. Анан бунун максаты ушул миграцияларды жоюу, кыз келиндерге жумуш орундары болду да. Азыр жакшы эми өнүгөт да, Кудай кааласа. Азыр дагы жакшы эле болушуп, айлык акы алыштылар. Учурда бул жерде тигилген кийим-кечелер базарларга сатыкка чыгарылууда. Биз бул жерде өзүбүздүн айылдын ушул Жал айылдын кыз келиндери ушул иш менен камсыз болдук. Мына бүт кийимдерди өзүбүздүн кыз келиндер тигип чыгарды. Базардан бир кыйла арзан, сапаты дагы жакшы. Базардан өзүбүз материалдарын алып келип, кыздар бычып тигишти. Базар баасынан кыйла арзан. Базарга алып чыгып мына эмени мектеп формаларын тигип кыздарга 3-4 класска сарафандарын, юбкаларын тигип сатып түгөттүк. Базар баасынан арзан болгондуктан жакшы өттү. Мында 1-2 калыптыр. Жакшы өттү базарда дагы. Бүгүнкү күндө цехтин ишин мындан ары да ийгиликтүү алып кетүү жана айыл элин арзан баадагы кийим-кечелер менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Сабира Абдисаматова, Коштар Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.